Талас шаарынан ашып кетсе 1,5-2 сааттык жол. Машина ушул этеге чейин келет. Бул жерге чейин жарым чакырым жер ашып кетсе жөө базасыңар да мына ушундай кереметке келесиңер. Ошондуктан айтарым, бул деги эле Кыргызстандын Ала тоонун анчинде Таластын бир керемет кооз жери, туристтик потенциалы абдан бай. Бул ошо Таластын алдыңкы бир локацияларынан болуп каларына ишенем. Ошондуктан чакырып кетем, келиңиздер. Жолу оңой, керемет жаратылыш. Баягы эле биздин көйгөй таштандылар, ташталган жерлерди көрүп аттык. Ошого көңүл буруп, ушул жаратылышыбызды, Ала тообузду ушу таза кармап, сактап, коруп, келечек муундарга өткөрүп берсек деген ниетте айтат элем. Каракойын Капчыгайын өзөнүндө турабыз. Мына бул жерде агып аткан Каракойын суусу, мына жайылма токою. Менин артында көрүнүп турган чоку, кар баскан чокулар, Дымбол чокусу. Мындан нары 7 төр бар. 7 төр баары ошол Карагай токой баскан төрлөр. Бирде биңдеген жарганаттар байырлайт. Мына көрүп атасыздар. Катуу сүрөгөнгө болбойт. Туу чыгарганга чөчүтүп алышыбыз мүмкүн. Мына булар күндүз ушул жерде, ушул үкүрдө болушат да, түнү учуп чыгышат. Мындай үкүрлөр өзү аз, жарганаттар колониялары деги аз болуп калган. Ошондуктан буларды сактап калышыбыз өтө бир чоң милдетибиз деп эсептейм. Ушу тегеректе кирпи, дикобраздар байырлайт. Ошо кирпилерди жана ушу тегеректе өсүп аткан ошо кызыл китепке кирген өсүмдүктөр, ошондой эле тюльпандар жана башка гүлдөр, ошолорду Илимдер академиясынын биргеликте изилдеп, анан аракетте бүгүнкү күндө тегереген курчап, баягы мал кирбей турган кылып. Адамдарга эч тоскоолдук жок, адамдар кирип, келип ушул жерди көрүп кетсе болот. Осмон империясы негиздөөчүсү Осмондун атасы ушул жерде төрөлүп, ушул жерден кеткен деген бир версия. Эми анын үчүн бул жерге археологдор келиш керек, бул жерде тарыхчылар изилдеш керек. Мына сүрдүү жана сырдуу жер болуп турат. Ошондой эле биотүрдүүлүгү, өсүмдүктөр дүйнөсүн, жаныбарлар жөнүндө келип ушул кызык маалымат алам дегендер турист катары келсе болот.
тарыхый атактуу эчкили тоосу анткени Уламышта каныкей энебиз Манас атабыздын сөөгүн ушул эчкили тоого жашырган деген маалымат бар. Биз турганыбыз ушу мына Боо Терек айылынын тушунда турабыз. Мына ушул тушта, мына сол жакта Гүл Терек деген ашуу болгондо бул эчкили тоосу биягынан Талас өрөөнү, түштүгүнөн, түндүгүнөн Нылды өрөөнү менен чектелет. Кайсы жерге барбасаң Талас керемет дегендей. Бул жер эми тоолуу экосистеманы айтсак, бул тоолуу чөл деп койсок ырайлап боло турган. Бирок кереметин карабайсыңарбы? Кандай кооздук. Эмне деген аскалар, арткы эчкили тоолор. Геопарк демекчи эмне дегенде, ушул жердин, ушул тоолордун тарыхын кайсы кылымдарга, кайсы эраларга эра менен эсептелет, геологиялык периоддо. Ошондуктан өтө байыркы жер. Ошол изилдөөлөр негизинде ЮНЕСКОнун өзүнчө комиссиясы бар. Ошого биз материалдарды дайындап, окумуштуулар менен келечекте ушул жер эчкили тоо геопаркы болуп калса, бул өтө бир чоң иш болот деп ойлонуп атабыз. Эми кереметин айтканда, мына карабайсыздарбы? Эмне деген кооздук? Бул алдагы таштардын ар кандай формадагы, ар кандай фигурада таштар, анан дагы муногу карасаңыздар түстөр. Кандай гана түс, муну эми жана сүрөтчүлөр айтат, пастель дейт. Пастель түздөрү деп мынакей. Ушундай бир жылуу жумшак түстөргө ошол күбө болуп турабыз. Чет өлкөдөн келген туристтердин баары тең бул жаатта кызыгуу артып, алар ушул жердеги сүрөт видеолорун социалдык тармакка чыгаруу менен биздин жергиликтүүлөрдү оготуп атат да. Анан биз дагы жакынкы аралыкта да ошол муниципалитеттин башкармалыктын башчылары менен биргеликте ошол жол ва трассаларын оңдоп бере турган болсок, инфраструктураны жакшыртып берсек, ички жана сырткы туристтердин келишине шарт түзүүдө биз ошол жумуштарды жасап беребиз, калгандардын баары тең туристтик компаниялар өзүнүн иштерин аткара беришет. Туристтик шаарчаларды куруу, глэмпинг, барнхаус, афрейм, капсула деген шаарчаларды курууда биз буга чейин ишкерлер бул жаатта кызыкпагандыктан, же болбосо бул жаатта маалыматы болбогондуктан улам салбай жүргөндөр деген таризде азыр ошол видеолордун баарын тең тартып, аларга көрсөтүп, кыскасы 4 тараптуу иш аракет жүргүзүлүп жатат. Бул жерде мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар, жеке сектор жана дестинация Талас. Июль айында бизде Үңкүрфест деген Таластын бренди болгон биринчи фестиваль өтөт. Ал ошол Бакай ата өрөөнүндөгү Кара коюн капчыгайынын жогору жагындагы Сарыбее деген, Жети төр Сарыбее деген аймакта өткөрүү планын метчемдеп жатабыз. Буюрса ошол жерге ошол дүйнөнүн баардык жагынан туристтик операторлор жана туристтик фирмалар келишип, өзүнүн продукциялары жана сунуштарын ошол жерде коомчулукка тартуулашат. Терек деген мазар булагы менен мына шарылдап аткан булагы. Бул жер Уламыштарда айтылганы. Ушул жерден Кулансайдан Семетей атабыз 40 чоросу менен кайып болуп кеткен жер деп айтылат.
Жана дагы бул жердин уникалдуулугу, тарыхый баалуулугу мына менин артымда мынагу кызыл ташта. Таштын узундугу кеминде 12 метр, бийиктиги 5 метрден чоң. Ушул ташта чегилген жазуулар. Бул уникалдуу жазуулар. Эми сайыз убагынан бери айтылып келет Согди түрк рундары деп. Мен айтат элем, бул эми бир тарыхый эле бир баасы болуш керек, белгиси. Бул накта биздин кыргыз жазуусу деп айтат элем. Кыргыз рундары. Ошондуктан бул жердин али келечеги кең деп ойлойм. Демек бул жерге тарыхчылар, күчтүү командалар келип, изилдеп, жазууларды, ушул тегеректеги биз мына көрүп келаткан петроглифтерди, ушул жердеги үңкүрлөргө чейин изилдеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Ар бирөөсүнүн өзүнүн легендалары, ар бирөөсүнүн өзүнүн туристтерге кызыктуу боло тургандай уникалдуу фактылары бар. Андан тышкары мынакей азыр дагы 4-чү объектте туруп атабыз. Ошол эле сайдын кийинки бөлүгүндө мына биздин аркабызда турган ошол Согди жазууларынын 2-чи бөлүктөрү да бар экен. Жакында эле бул жерге ошол Япониядан келген изилдөөчүлөр да келип баягы сүрөткө тартып, бул жердин ошол негизги жайгашкан координаттарын аныктап анан кийин баягы илимий изилдөөчүлөргө бериш үчүн дагы чогултуп кетишти. Бул жерде негизинен ошол жакында лагерь куруу боюнча пландарыбыз бар.